2005-жылкы биринчи революцияга катышкан киши катары. Андан кийин 2010-жылы 7-апрелде мен ошол революциянын каарманы катары, ошол апрель революциянын баатыры катары, Кыргызстандын патриоту катары Атакан Кимсанбаевич, сизге, сиз эмес, сага ушундай терс адам экениңизди, Кыргызстанга налаттык кылып, Кыргызстанга чыккынчылык кылган адамыңызды мен жана менин жанымдагы апрель баатылар кечирбейт. Сиз ошол менин жанымдагы апрель баатыларды каракчы деп айтканыңыз эсиңизде болсо керек. Урматтуу туугандар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 4-сазыбында сазыбында Атакан Кимсанбаевич ошол Жогорку Кеңештин спикери эле. Ушунча кылымдардан кийин келаткан биздин ата-бабалар сактап, биздин балдарыбызга сактап аткан жерин ошол Атакан Кимсанбаевичтин ошол кездеги айрым депутаттардын чыккынчылыгы менен кетип калды биздин каркырабыз. Атакан Кимсанбаевич, сиз бул кылмышка жазаган Кыргыз тарыхынын кылмышына эртелиби кечпестей жооп бересиз. Урматтуу туугандар, Атакан Кимсанбаевич Совет Безопасностьтун төрагасы болуп турганда баарыңарга белгилүү Баткендеги акча чектеш жерин изилдебей, тактабай, Жогорку Кеңештин талкуулоосуна койбой, депутаттар менен ошол кездеги комитет по обороне безопасности деген бар эле, фискальный комитеттер бар эле, международный комитет дегендер бар эле. Ошолор менен акылдашпай, ошолор менен карабай, талкуу кылбай, маселени койбой, ошол Баткен жергесине барып, жанагыл документке кол койгону бул дагы бир чоң кылмыш болот Кыргыз элине. Канча деген жерибиз мына кетип калып, бүгүнкү күнү буга чейин дагы кандай гана кыйын иштер болуп атат. Бир тууган эл ошол жерден чабышып, атышып, адамдар өлүмгө чейин барып атат. Мына үчүндө Жогорку Кеңеште бул каралат. Анан калгандагы карап туруңуздар, ушу Жогорку Кеңештин түз жыйыны болот. Ушул Баткен маселеси боюнча Атакан Кимсанбаевич кылмыштуулук колу боюнча ошол жер боюнча Жогорку Кеңеште талкуу болуп, ошого Жогорку Кеңеш өз баасын коет. Андан кийин биздин силовой структуралар өз баасын берет деп ойлойм.